Кадамжай райондук өзгөчө кыдалдар бөлүмүнүн орто чуруу жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн улуг офицери майор Мусажанов Азиз атым бизге быйылкы дан 2022 жылга комбайнларда орт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери жана көзөмөлдөө иштери жана күчөтүргөнбүз. Коопсуздук дан 2022 жылдын жакшы жыйноо боюнча, жыйып алуу боюнча бардык орт кызматкерлерди бардыгын орт коопсуздугун алдын алуу боюнча айыл-өкмөттөрдүн тарабынан ыктыярдуу орт очуучулардын тобун түзүп, ар бир комбайнлар жооптуларды дайындалганбыз. Быйылкы учурда азыр Кыргыз кыштакта дан оруп 2022 жылга семинар болуп өттү. Ошого караштуу бизде орт коопсуздугу боюнча атайын автомашинабыз ортто алдын алуу боюнча жоопту боюнча дайындалган. Көрүп тургандай азыр комбайндарды бир сире карап, коопсуздугуну, агент түштүлөрүн текшерип, орт коопсуздугун алдын ала боюнча инструктаждар берилди. Даяр сизге не түзүлсө баягыдай эмелер түзүлсө сразу чалсаңыз сизди алдыңыз да. Айчапар департаментинен иштеп келген, ошондой эле бу жерде өрөөнчүлүк чарба баштама канал болсо, биринчи бригадага суу барат деп. Ошол күнгө биз жетиштик деп мен ойлоймун. Мына Таштама канал 2 этап менен бүттү. Биринчи этабы мына 3 кубтук 2,7 деп 3 куб суу алып атат. Экинчи этап вакыт электен түштү. Булдагы СШКга түшөткөн кылабыз. Сонда жалпы мына СШКга 5 куб сууну баткызып биринчи бригадага өткөзсө болот. Biz Ersem'den o yaka bizge sudu veriyoruz orada. Mana bir yıl bilip durağız, sul Taşlama kanal bütüp Dünyalıq Bank'ta jardam mene. Mana biz dikanda sudan kıynalığa kalıp, mana 19 sotu yüzde, mana Milaratif stasyasındaki yerlerde daha yerge verip, mana bugün 20 yıldan beri egilecek yer bolsa gerek, mana bilip durağız katlap. Mana hazır bir dik dikan çarvasının jetekçisi kılamak sizge çok rahmat. Mana 3-4 hektar yerge egin egip sort maz деген сорт егіп, мына азыр мен ойлаймын бір дашта 40 центр десе жалғанчы болобуз деп атам, 30 центр берсе керек деген ойдойбуз. Аксакалдар дуасы менен берем десе берип коет Кудай. Былтыркы жылга салыштырмалуу ошол 426 гектар жерге көп эгилип атат да. Бул ошол элди дан эгиндер менен камсыздайлы деп, кышка даярдык жакшы болсун деп турчу. Бүгүн өзүңүздөр мына Кыргызстакта биринчи дан эгиндер пушат, мөмө жемиштер пушат. Ошону сиздердин катышуусуңуздар да ушул жерде өткөрүп, башка райондорго анан өзүбүздүн башка айыл өкмөттөргө да ушундай дан эгиндердин жыйноо боюнча бир старт берели деген ой максатта ушул жерде өткөрүп атабыз. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттен дан эгиндерин берилип атат. Жеңилдетилген нациялардан берип, жанагы күйүүчү майларды берип атат. Бүгүнкү күндө 600 тоннан берилип атат да. Ошону кулдануучуларга жеткирип айтып койсоңуздар, ошол эгер солярка ала тургандар болсо, бизге агродепартаменттен кайрылса, биз аны уюштуруп береличи. Анан ушул бүгүнкү семинардын жүрүшүндө бардык элдерге айтар элек, ушул баягы дан эгилген дан эгиндерди коронучусуз бардыгын жыйнап алган. Анан мүмкүнчүлүк боло турганса, ордуга дагы кышка, коютка, малга эгиндерди эккенгечи. Семинардын жүрүшүндө бардыгыңыздарга ийгилик болсун, элибизде жерибизде тынчтык амандык болсун. Урматтуу бүгүн семинар катышуучулары, биринчиден бүгүнкү семинарды уюштургандарга чоң ыраазычылык билдирем. Өзүңүздөргө маалым, век живи, век учись дегендей биздин райондо көп ушул окутуу семинарларга, тренингтерге, талаа күндөрүнө көңүл бөлүнүп келет. Ошонун натыйжасында көп ийгиликтерге жетишип келет деп ойлойбуз да. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо, мисалы үчүн сиздер мына дыйкандар, анан бүгүн ошо дыйкандардын, фермерлердин каймактары келип отурасыздар. Сиздердин салымыңыздар өтө зор. Жылдан жылга айыл чарбасына
ошо президентибиз баш, республикадагы жетекчилерибиз баш, министрибиз баш, губернатор, акимдарыбыз баш көңүл аябай көп бөлүнүп атат. Эми семья аркылуу, телевизор аркылуу көп билип атасыздар да туурабы? Жана жогоруда айтканда минералдык жер семкиштер, үрөндөр, кондициялык үрөндөр. Мурда келген кондициялык үрөндө только үрөн чарбага берилет эле, да? Быйыл товардык чарбага чейин берилди, да? Анан ирригация системасыга көп көңүл бөлүнүп атат. Жетекчилер көңүл бөлгөндөн кийин Кудай кааласа азык-түлүк коопсуздугун чечкенге көп өбөлгөлөр түзүлөт, да? Биздин районда бул маселе боюнча областтык штаб түзүлгөндөн кийин райондук штаб түзүлдү, айыл өкмөттөрдө штабтар түзүлдү, жалпылаш жумуштары боюнча. Негизинен ошо 3 ска, 4 ска деген отчеттордун маалымат жакшы билесиздер. Азыр ошол жалпылаш жумуштары жыйынтыкталып, эге турган эгиндердин баары эгилип бүттү. Былтыр 22.899 гектар эгилген болсо, быйыл 23.319 гектар. Былтырга караганда 420 гектар жер оборотка көп кирип, көп иштетилип атат. Кудай кааласа бул райондогу азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өзүнүн оң таасирин тийгизет депчи. Алдыбызда эми неме? Алдыбызда негизги милдет буга чейин мына мөмө жемиштер, гилас, өрүк, тез бышар, жашылча жемиштер, картошкалар уже жыйнала баштады. Алдыбызда ушул кылкандуудан көптөн бери азык-түлүк коопсуздугундагы биринчи кезекте 8 продукциясы ошол биринчиси дан да. Районда 33% камсыз болот. Будай мененчи ошону жылдан жылга биз көбөйтүшүбүз керек. Жогоруда Батырбек Каримович айтты, 526 гектар көп будай эгилди. Значит, мындан да көп эгилишибиз керек. Onun үчүн биздин районда өбөлгө түзүлдү. Эми эгилген буудайды күздүк жаздык болуп 3024 гектар буудай оруп алышыбыз керек. 558 гектар арпаны оруп алышыбыз керек да. Анан ачык айтыш керек, бизде ошол дан комбайндардын камсыз болушу, обновлениясы бизде начарыраак. Ошого биз жардамчыларга муктажбыз, элге муктажбыз. Көбүрөөк мына айыл өкмөттөрдө мына Кыргызстанда биздин дуа кылган паталарды дуаларыбызды Алла Таалага жеткирген болсун. Алла Таала бизди шу өзүнүн ырайымына алып, ой тилек максаттарыбызды Алла Таала берген болсун. Шол 30 центнерден пас болбой өйдө түшүмдү алган бололук. Биздин мээнети ошондо качкан болот, кардыбыз ток болот, кайгыбыз жок болот. Тынчтыкты, бейкутчулукту берсин, ооматыбызды берсин. Кадамжай району 40 айыл чарба ырайымдарынын ичинен эң алдыңкылардын бири болуп, ушуларга биздин салым кочкон салымыбыз ошондо берген болот. Allah. Sizlere teknikler alır. Tolalım kanda tolalım. Sağ olun şu. Ne diyeyim şahsına beraber. Başlığa beraber. Yaxşı lan? Evet, yaxşı değil. Naz rəyən bu yıl təfəkkür edəcək. Yeni təfəkkür. Nasıl? Şuradan qalğan ordan yerlərdən bunda bir her yerden yemek var. Metr kvadratını alsın ki. Proporsiya. Alsın. O narsa vurulgan yeri var ekan. O'sha yerdan sasan bo'lori deydi. Masalan. O'lganda to'xtatib qo'ydik kombaynchi. Buni to'xtatib turasizlar, ukaga bir meme qilib bersangiz. Org'on yerini tartib olsin deydi. Ha, o'rab turgan kerak-da. Kombayn boshlanganda tartib
Бүгін облыс бойынша кылкандуудан эгиндерине оруп жиноо боюнча официалдуу старт бердик. Иш-чарага Кадамжай районунан и Баткен районунун айрым чарбалары катышты. Негизинен айыл чарба багытындагы адистер катышты. Өзүңүздөр байкап көрдүңүздөр, былтыркыга караганда буудайдын түшүмдүүлүгү жакшы.